üniversite ve 2 bölüm arasında işbirliği bu. Азыркы күндө медиа жана коммуникация багытында абдан күчтүү өнүгүүлөр болуп жатат. Ошондуктан жогорку окуу жайлардын арасында журналистика, медиа, коммуникация багытындагы факультеттер, бөлүмдөр өз ара кызматташуусу абдан маанилүү. Биз күчтөрүбүздү бириктирип, тажрыйбабызды бириктирип, жаштарга билим берүүдө, аларды медиа секторуна даярдоодо кызматташуубуз бүгүнкү күндүн талабы. Билим берүү багытында жалпы биргеликте иштелген проектилер болот, долбоорлор болот. Андан тышкары коомдук маданий багытта дагы бир катар иштерди алып барсак болот. Жана Кыргызстандын медиа багытындагы окуп жаткан, даярдалып жаткан студенттерибиздин учур талабына жооп бериши үчүн биргеликте чогуу аракет кылганыбыз жогорку окуу жайлардын биргелешкен кызматташтыгы үчүн абдан маанилүү. Ve yüksek öğretim sürecinin gelişimi hakkında sürecinde nasıl faydalı olabiliriz? Bunun üzerinde şekillendirmeye çalışıyoruz. Эки тараптуу меморандумга кол коюлду. Меморандумдун негизинде мугалимдер арасында тажрыйба алмашуу, студенттер менен ички мамилдүүлүк программасын ишке ашыруу жана биргелешкен илимий, окуу, усулдук, коомдук долбоорлорду ишке ашыруу болуп саналат. Азыр бүгүнкү күндө университеттин материалдык техникалык базасы менен, окуу процессинин уюштурулушу менен жана журналистика багыты боюнча тиешелүү окуу каражаттары, борборлору, медиа борбор менен таанышуу жүрдү. Мындан сырткары алдыда дагы атайын жол картасы түзүлүп, ошол жол картасынын негизинде эки тараптуу кызматташтык уланмакчы болуп жатат.